Туристтерге эс алуу үчүн кайсы шаар сунушталды? Каракол америкалык Condé Nast Traveler журналынын версиясы боюнча 2025-жылы барууга сунушталган 25 мыкты жердин тизмесине кирди. Авторлор аны Борбор Азиядагы кызыктуу саякаттардын борбору деп аташкан. Алардын айтымында Каракол дүйнөдөгү эң мыкты туристтик багыт. Ошондой эле Каракол жылдын бардык мезгилинде эс алуучуларды ар түрдүүлүгү менен өзүнө тартып турат. Жайында жөө жүрүштөр, кайыкта сүзүү, ат минүү жана параплан менен учуу сыяктуу көптөгөн кызыктар бар. Ал эми кышында деңиз деңгээлинен 1,5 миля бийиктикте жайгашкан лыжа базасы жыл сайын көпчүлүк агып келген эс алуучу жайга айланган. Басылма Эл аралык аэропортунун ачылышы менен Каракол туристтери үчүн дагы да жеткиликтүү болгонун белгилеген. Караколдун дагы бир өзгөчөлүгү анын көп булуттуу калкы. Бул жерде уйгурлар, өзбектер, кыргыздар, калмактар, дуңгандар жана орустар көп жылдан бери жашап келишет. Шаардын символу катары 1907-жылы курулган Дуңган мечити, ашлян-фу тамагы жана жыгачтан жасалган кооз үйлөр саякатчыларды суктандырат деп жазган журнал. А сиз Каракол шаарына бардыңыз беле? Кайсы өзгөчөлүгү жаккан? Комментарий жазыңыз.